Assalamu alaikum туугандар. Кудай буйрса, ыйык Рамазан айында Куран хатым кылып өттүк. Бизден Алла разы болсун, Кареке бизге кызмат кылып, ошо 10 күн чыгып берди. 30 параны толук бүттүк. Мен сиздерге өзү бир аз Кареке тууралуу репортаж кылып келдик эле. Assalamu alaikum Кареке дагы жолугуз. Өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетсеңиз, аты жөнүңүз, жашыңыз. Мен атым Хакимбеков Абдулазиз. Мен Карла Маркс айылында турам. Жашым 17-де. 17-де, машалла. Кайсы медреседе окуйсуз азыр? Мен азыркы учурда Абдулла бин Аббас медресесинде окуйм. Арашан айылында. Арашан айылында. Эми ушул Алла разы болсун, чында эле туугандарымда. Дамыл айткандай, така албай ушул 10 күндүн ичинде 30 пара толук Куранды бизге жакшынакай мына өтүп берди. Эми ушул канча жылда, канча убакыттын эмгеги талап кылынды ушул Куранды толук жатташ үчүн? Ушул Куранга 5 жыл. 5 жыл болуп калды. 5 жыл. Жа 4-классынан баштап Куран окугам. 4-классынан баштап 9-класска чейин барып келип каттап окуп, устаздан сабак алгам айылда. Андан кийин 9-классы бүтүп, быйыл Арашан айылындагы Абдулла бин Аббас медресесине келдим. Сиз ошондо 4-класстан 9-класска чейин медреседе окуй эле барып, устазга барып каттап отуруп жаттап койдуңуз. Күнүнө 2 сааттан 3 саатка чейин ушундай каттап барып күнүнө сабак алчумун. 4-класстан 9-класска чейин. Машалла, Алла разы болсун. Ушул бир орусча айтканда мотивация деп коет эмеспи? Түрткү. Ошо 4-класс кезиңизде ошол эмне түрткү болду ошо Куран жаттайм деп? Эң биринчиден чоң атам 3-класс болуп калганда ушундай үйүнө чакырып, күнүнө ушундай кичине сүрөлөрдү жаттатчу. Анан ошондой жаттатып 15 сүрө жаттагам. Андан кийин чоң атам ушундай сунуш катары мага айткан, ушундай медресеге мечитке барып ушундай устаздан сабак алсаңбы деп айткан. Мен анан каршы чыкпай, чоң атама макул деп, анан ошондон баштап устазга каттап ошондо сабак алып баштагам да. Машалла, Алла разы болсун. Бирок айтайын дегенде биякта азыр жаштарына медреседе окуп деле таштап кетип калгандар болуп атат. Куранды баягы жаттай албай калгандар болуп атат. Анан мындайча айтканда кызыгуу жок да, желание жок. Эми сиз ошо 4-класс жаш баласыз. Анан эмне кызык болду дейм да мындай. Мага эң биринчи ошол чоң атам түрткү болгон. Андан кийин ошол чоң атам ар бир сүрөнү жаттаганда же акча менен же бирдеке менен ушундай кызыктырып, мени кызыктырып да. Анан менин байкелерим бар да, анан ошо байкелерим 5 пара жаттасаң мындай деп ошентип 5 пара жаттаганда велик алып берген, ушундай мени ушундай кызыктырып, анан баланын өзүнүн желаниясы болуш керек да, мени эч кимдей заставить эткен жок, мындай айтканда оку деп, мындай жөн эле ушундай кызыктырып коюшканда мен өзүм калоом менен окугам. Машалла, Алла разы болсун. Эми биякта жанакы жаттоо стилдери болот турбайбы Кареке? Мисалы үчүн баягы аягынан, ортосунан, башынан жаттап, же башынан аягына жаттап, аягынан башына жаттап. Сиз кандай жаттадыңыз эле Куранды? Мен аягынан башынан, арт жагынан да жаттагам. 30-парадан 1-парага чейин жаттагам да. Эми негизи ошондой жакшы да, же башынан аягына чейин, же аягынан башына чейин жаттаган жакшы да. Бул бизде кичине илимсизбиз да. Хатым болгондо башынан аягына чейин кетпейсизби, же мындай орто аягынан? Жок, башынан аягына чейин кеткем да. Бакарадан баштап наска чейин толук кеттиңиз да. Машалла. Эми ушул бир эмне бул методика барбы? Мисалы үчүн азыркылары, мисалы үчүн илимпоздор баягы ментальный арифметика, скорочтение деген бир илимдер бар эмеспи? Алар мындай болуш керек, мынча тренировка болуш керек деп атып анан эме чет. Мен мисалы үчүн 114 сүрөнүн эле аттарын эле айтып берчи десе да жаңылышам да менчи азыр. Эми сиз ошо 114 сүрөнүн аттарын эмес, ошонун толук аяттары менен айтып бергенчалык бир кандай бир методика барбы? Кантип бир эме? Эң биринчиден адамдын желаниясы өзүндө болуш керек. Анан ошо каалоо болуш керек. Анан ошол өзүң ошого канча аракет кыла берсең, ал методика эчтеке карабайт да, менин оюмчачы. Ал негизи адамдын өзүнөн карайт да. Канча окусаң ошончо өзүңө пайда ала бересиң. Машалла. Эми жанакы ушул Куранды жаттаган хафиздер бир канча бир убакыт окубай койсо унутуп калат дейт го, ошол чынбы? Эгер Куранды эң жакшы деңгээлде, бышыктык деңгээлде жакшы бышык жаттасаң, анда Куран эстен чыгыш сенде кыйын болот да. Анткени сен эгер ошол Куран менен жашап, ошол Курандагы аяттарды намаздарды окуп, ошого амал кылып жүрсөң, ал эсиңден чыкпайт да, ал эсиңден чыгышы кыйын. Жылдап окубасаң деле чыкпашы мүмкүн да. Андай адамдар бар да азыркы күндө. Анан кээ бир адамдар бар, Куранды бүтүрүп коет, жаттап эле бүтүрүп коет, бирок алар кайдалабайт да, жалпы окуусу келбей калат, же
кибер пайда болобу, мындай мен жок Куранды бүттүм деген ошондой кээ ошондой таштап коюп андан кийин уже эстен чыгып калат да. Эгер ким ошого амал кылып Куранды чын жүрөктөн жаттаган болсо, жакшы бышык жаттаган болсо, анан амал кылып жашаса, ал эсинен чыкпайт да. Машалла. Адамдын баягындай желаниясы, максаты болсо алып кетет экен да. Аркестен Алла разы болсун, чындап эле ушул келип берген, ушул бизге өтүп бергениңизге. Мындан дары ушул биздин телекөрүүчүлөр да ушул каалайт болуш керек, ошо сиз дагы илимиңизге илим кошулуп, өршүндөп өсүп, иншалла биздин ошол чоң дагы каарларды тарбиялай турган чоң устаздардан болуңуз. Алла разы болсун арке. Сиздерден Алла разы болсун.